Бүгүнкү күндө ушул коомчулуктун арасында эл аткаруу бийлигине дагы же болбосо ушул кызмат көрсөткөн органдарга да нааразычылыгын билдирип келишет да. Мисалга ушул катардагы айыл өкмөттөр министрликке барса ушул жумушу тез бүтпөгөнүн, ушул кол коюу маселеси дагы кечендегенин, катардагы жарандар ушул кандайдыр бир жумушун бүткөрүү үчүн бир маселе келсе. Биз эки деңгээлдеги бюджеттер түзүп алдык. Биз ага даяр эмес элек. Дагы ошону түзүп алдык дагы Бишкектеги бийликти калтырдык, анан айыл өкмөттөгүнү калтырдык. 400дөн ашык айыл өкмөт бар. Ушул 400 айыл өкмөттү Бишкекте турган бир министр 200 өзүнүн кызматкери менен же 12 министр, премьер-министр менен ушунун маселесин чечкенге жетишеби? Жетишпейт. Себеби айыл өкмөттөгү маселенин бардыгы күнүгө чечилип туруш керек. Күнүгө майда чүйдө маселелер ошол элдин ошол жерде жашап аткан турмушу жөнүндө маселелер. Анан булар Бишкекке кат жазып, кат жетиш керек, же телефон чалыш керек, анын секретаршасы колу бошобойт, жана башка каралып атат деп коет. Ушунун негизинде бүгүн айыл жергесинде проблема бардыгы топтолуп калган ушунун негизи. Биз азыр мына жаңы мыйзам боюнча акимдерге бийликти берди. Бул эң туура. Акимге бийликти бергенден анын кошелегин чогуу бериш керек. Анын бюджети болуш керек. Ошол райондогу бул бир гана иштен алып же иштен койгон мунун түздөн-түз милдети эмес. Ал ошол проблеманы чечиш керек. Ошол укуктарды бериш керек. Чектүү акимдин мойнунда болуш керек, чечиш керек. Айыл өкмөттүн мойнунда болуш керек. Эгерде аким айткан айыл өкмөт чечпесе, ошо мыйзам негизинде. Эгерде айыл өкмөттө кичинекей бир моз, мына бир жерде моз курап калыптыр, МЧС, Минтранс түзбөй атат. Бул акимдин түздөн-түз милдети болуш керек. Акимдин бюджети болсо ошол мозго бүгүнкү күндө цемент бар, металл бар, баарын сатып алса болот, ошону куруп койсо болот да. А жок, булардын баардыгы Бишкекти күтөт. Биз азыр райондук бийликти калтыргандан күчтөгөндөн райондун депутатын, райондун бюджетин чогуу беришибиз керек. Ошондой иш кетет. А областты жое турган болсок биз жоюшубуз керек. Түп тамырдан бери бир да өкүл сөкүл калбаш керек. А жок, биз вертикал власть түзөбүз десек, анда губернаторго укукту дагы, анын бюджетин дагы бериш керек. Анда бүт ушул область боюнча ал жоопкерчиликтүү болуп, өзүнүн бюджетине тиешелүү акча менен проблеманы чечиш керек. Ошондо могу проблемалар азаят. Ансы азайбайт. 400 канча айыл өкмөттү бир кабинет министров аны башкара албайт, анын убактысы да жетпейт. Ушунчалык аракет кылса да чече албайт. Себеп дегенде аны физически дагы, материалдык жакта адам ресурсу менен да убактысы жетпейт.